клубника, малина, смородина экспорт кылганга даярданып, Кудай буйрса ишти баштадык. Объем катты, O'zbekiston aholisi 37 million. Hamma qulupnay deb sotib olamiz, Moskvaga bermaysizlar. Эч кандай бири-бирибизге тоскоолдуктарды жаратпай, барьерлерди жаратпай, бири-бирибиз менен тыгыз кызматташайлы, жакшы иштешели. Салам алейкум, дыйкандар. Биз бүгүн Өзбекстанда жүрөбүз. Мына Өзбекстандын жилеги. Ассоциация Тилек Токтогазиев, Микель бул чогуу келгенбиз командировкага. Ага чейин биз дагы бул Fresh Berry Өзбекстандагы компания. Булар Кыргызстанга барып биз менен да жолугушуу өткөрүшкөн. Булар бизден Кыргызстандан ягода сатып алуу боюнча дагы контракттарды түзгөнбүз. Анан кийин бул жака келип дагы ошол чогуу ассоциация менен биргеликте жолугушуу өткөрдүк. Буйруса жакынкы экинчи волна клубника башталганда бул жака клубника, малина, смородина экспорт кылганга даярданып, Кудай буйрса ишти баштадык. Булар Өзбекстанда самый крупный импортная компания, именно неме боюнча, ягода боюнча. Ошол биз ошо Өзбекстанга максат кылып жүрдүк эле. Ягодаларыбызды быйыл Кудай буйруса Өзбекстанга экспорт кылабыз деп. Бахадыр эке өзү барып бизди таап алды. Ошо. Bahadır aka, bize xursandmiz, ana bugun bizga Qirg'izistondan mehmonlar kelishdi. Bektemur aka, mana assotsiatsiya a'zolari, biz xursandmiz. Sizlar bilan ko'rishdik, tanishdik. Ya'ni eng asosiysi kontrakt imzoladik. Mana bugun Xudo xolasa ikkinchi valni shu iyul boshida Qulupnaydan probniy qilib olib kelamiz. Xudo xolasa объем katta, O'zbekiston aholisi 37 million. Hamma Qulupnay deb sotib olamiz, Moskvaga bermaysizlar. Ошол ассоциациянын азыр бир чоң идея менен келип атабыз. Ушу борбор азиялык бизнес чөйрө бири-бири менен катташып, бири-бири менен мамиле түзсүн деген ой пикирибиз бар. Буюрса ошол боюнча дагы ушул максат менен келгенбиз. Бияктагы көп ушул мөмө тармакта иштеген компаниялар менен да тааныштык. Бул фермерлик чарбалар менен дагы чоң ошондой ишканалар бар экен, алар менен жолуктук. Мына бүгүн болсо соода кылган компания менен дагы сүйлөшүп атабыз. Буюрса ошондой борбордук азиялык мөмө ассоциация түзүлөт деген ниетибиз менен келдик. Анан ушул бири-бирибиз менен кызматташып, чогуу чоң рыноктарды, мындай чоң рыноктарга чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз ачылат деген ниетибиз бар. Ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан биздин мамлекеттерге башка мамлекеттерден дагы өнүккөн мамлекеттерден дагы технологияларды алып келгенге баарыбызга жеңил болот. Анткени бир мамлекет эмес, уже регион катары тартканга бизге жеңил болот да. Ушундай ниетибиз бар. Буйруса биз мындай жакын, эң жакын кошуналарыбыз, туугандарыбыз, ошол баарыбыз бир туугандай болуп эле эч кандай бири-бирибизге тоскоолдуктарды жаратпай, барьерлерди жаратпай, бири-бирибиз менен тыгыз кызматташайлы, жакшы иштешели. Биз дагы ошондой бизнес чөйрө бири-бирибиз менен жакшы мамилени түзүп алсак, достошуп алсак, буюрса саясий деңгээлде деле бири-бирибиз менен эч кандай мындай маселелерди жаратпай иштешербиз. Келечекте мына буюрса мына Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жол дагы ачылмай болду. Ошондой эле жалпы мындай борбор Азия менен Кытайдын соодасын көчөтө тургандай перспективалар аябай чоң. Ошол үчүн ушундай соода тармакта иштеген лидерлер менен, чемпиондор менен биз дагы кызматташып, бири-бирибиз менен мындай эки тармакта тең мындай жакшылыктарды алып келе турган, ийгиликтерди алып келе турган мамилелерди кура алалы деген ниетибиз бар. Рахмат. Рахмат.